Мурда шахтерлор жер алдына түшкөндө торго салынган канарейка чымчыгын кошо алып киришчү. Чымчык сайрап атабы, демек иштей берсе болот. Чымчык тынчып, тыырчылап же кулап калса, демек шахтанын ичиндеги аба булганды. Тез арада шахтадан чыгуу керек деп түшүнүшчү. Ар жылы кара түтүнгө уланып келе жаткан Бишкектин дагы өзүнүн канарейкасы бар. Бул булган чабанын датчиктери. Аларда коркунуч жакындаганынан белги берет. Бирок бийлик адамдарды куткаруунун ордуна 5 жылдан бери ошол кабарчынын оозун басуу менен убара. Абасы аябай кир шаарлардын дүйнөлүк рейтингине Бишкек жыл сайын чыгат. Шамалы жок суук күндөрдө меш менен автоунаадан чыккан боз түтүн тоолор менен курчалган шаарды көмүп калат. Шаардын үстүндөгү калкыган кара түтүндү жутуп жашаган абдан эле коркунучтуу. 2021 жылы Садыр Жапаров кара түтүн мурдагы бийликтин чабалдыгы менен коррупциянын кесепети деп жарыялаган. Бирок андан бери 4 жыл өтсө да, өлкөдө абанын сапаты жакшырган жок. 2021 жыл март Садыр Жапаров кара түтүнгө каршы күрөшүү боюнча жарлыкка кол коет. Анын алдында Бишкекте жана Чүй облусунда мамлекеттик 50 датчик орнотулуп, анын көрсөткүчү көпчүлүккө жарыялана баштайт. Ушул окуядан кийин биринен сала бири таң калыштуу жагдайлар башталган. Кара түтүн жоголгон эмес, бирок күтпөгөн жерден датчиктер сынып калган. Чиновниктер болсо датчиктин көрсөткүчтөрү туура эмес, аба андай деле жаман эмес деп айта башташат. Эң кызыгы, ошол замат аба абдан кир деп саналган аймактагы 25 датчик өзүнөн өзү көрсөтпөй калган. 2022 жыл Бишкекти кайрадан кара түтүн каптайт. Чиновниктер кайра эле резина менен кездеменин кесиндилерин отко жаккан мончолор менен жеке сектор күнөөлүү деп айта башташат. Элге болсо колу коңшулардын моорунан чыккан түтүндү аңдыгыла, ким эмне жагып атканын байкагыла деген сунуш айтылат. Өздөрү болсо Бишкектик электрдик жылытууга толук өткөрүүгө жардам бере турган 50 чакан газ курабыз деген убада беришет. 2023 жыл кышы бою аба таза делген бир гана күн катталат. Ушундан тартып Энергетика министрлиги кара түтүндүн негизги себеби кара кеченин көмүрү деген версия айтыла баштайт. Акыры бишкектиктерге кара кече көмүрүн сатууга тыюу салган эреже чыгат. Эң кызыгы, Бишкек жерге бийлик өзү дал ошол кара кеченин көмүрүн ташып келип турган. Болбосо жаратылыш ресурстары министрлиги андан бир аз мурда жебдин от казандарынан чыккан түтүн шаарды каптап, аймакта кара түтүн уюлгуп жатат деген болчу. Ал эми Бишкек кайрадан дүйнөдөгү абасы өтө кир шаар деп табылганда болсо, датчиктерге ишенүүгө болбойт деген маалыматтык компания күч алат. Акыры датчиктердин көрсөткүчүн таптакыр жаап, эч ким көрө албагыдай кылып коюшат. 2024 жыл датчиктердин айрымдары кайрадан элге көрүнө баштайт. Бирок дагы деле кышкысын Бишкекте дем алуу мүмкүн эмес деген жыйынтык көрсөтүп туруп алат. Бирок жаратылыш ресурстары министрлиги адатынча датчиктерге ишенбөөчүлүк көрсөтүүнү чечет. Далил катары кара түтүн дээрлик көрүнбөгөн видео роликти жарыялашат. Ал видеону факт-чек KG басылмасы текшерип, кара түтүндү монтаж учурунда алып салышканын аныктайт. Журналисттер ошол күнү тартылган кара түтүндө ана көрүнгөн башка видеолорду чыгарат. 2025 жыл депутаттар кара түтүндүн айынан балдарды мектепке жибербегиле деп жар салып, медиктер жок дегенде үйдүн ичиндеги абаны тазараак кармоого кеңеш беришет. Ал эми чиновниктер кайра эле датчиктер менен согушууну улантышат. Так маалыматты бир гана Кыргызгидрометтин датчиктери берет деген алар, башка датчиктер талапка жооп бербейт деген позицияда бекем турушат. Бирок ал убакта Кыргызгидрометтин датчиктери эмне болгон? Туура, кайрадан эле иштебей, көрсөтпөй калган. Ал эми бийлик оозу мурду кыйшайбай туруп, Бишкекте аба таптаза деп айтат. Бул жылдар аралыгында кара түтүнгө каршы күрөшүүгө ири каражат бөлүнгөн. 2023 жылы Дүйнөлүк банк менен Азия өнүктүрүү банкы ар бири $50 миллион кредит бермек болгон. Каражат абанын абалын мониторинг кылууга, таза жылытуу системасын курууга, жашылдандырууга жана транспорттук каражаттарды электрлештирүүгө жумшалмак. Бирок бул акчаны бийлик кайда жумшаганы белгисиз бойдон калган. 2024 жылы энергосекторду өнүктүрүүгө дээрлик 75 миллиард сом бөлүнгөн. Мындан тышкары, жылытуу үчүн электр энергиясы жетиштүү болсун деп, ГЭС куруу үчүн да кредит алынган. Бирок тилекке каршы, ал ГЭСтер курулса деле, бери дегенде 3 жылдан кийин гана иштеп баштайт. Азырынча электр жарыгынын жетишсиздиги барган сайын күч алууда. Өткөн жылы күздө электр энергиясы жылытуу тургай, чай кайнатууга да жетпей баштаган. Мындай шартта адамдар колуна тийгенди отко жагып, жылынары турган иш. Ал эми кара түтүн дагы деле каптап, адамдардын ден соолугун талкалап жатат. Людям приходится очень много тратить на лечение, очень много болезней, к которым приводят загрязнение воздуха.
2026 жылы январда Бишкек кайрадан абасы бир шаарлардын рейтингинде сап башына чыкты. Шаар бийлиги аз маз кыймылдады. Эмне кылды? Буга кайрылып, абаны булгап жаткан булакты аныктоого жардам сураган жана абаны жакшыртууга Кореядан $10 миллион кредит алган. Бирок бул пландар деле кагаз жүзүндө калышы мүмкүн. Мындан 4 жыл мурда буунун эксперттери Бишкек мэриясынын кызматкерлеринин өтүнүчү менен абаны булгап жаткан негизги булакты аныктаган. Бул көмүр жаккандар жана автоунаалар деп айтылган. Аны менен катар Бишкекте курулуш өтө жыш, өтө бийик болбошу керек. Бак даракты көп отургузуп, турак үйлөрдү жылуулап, жылытууну газ жана электр энергиясына өткөрүп, таза транспорт каражаттарын киргизип, жакшылап мониторинг кылуу керек деген кеңеш берилген. Бийлик бул кеңештердин баарын уккан, бирок тескери кылалы деп чечкендей. Жашыл аймакты көбөйтүүнүн ордуна бак дарактар жапырт кыйылды. Жапыс эски үйлөрдү жылуулагандын ордуна аларды сүрдүрүп, 40 кабат бийик үйлөрдү курууну чечти. У всего есть свой срок. Сталинки, хрущевки, которые были построены в 50-е и 60-е годы, они были рассчитаны на 50 лет. Газ киргени менен аны жылытууга колдонуу аябай кымбат. Электр жарыгы кымбаттагандан кымбаттап, ал аз келгенсип тартыштыктан улам жылытуу үчүн пайдаланууга тыюу салынды. Абанын сапатын мониторинг кылуунун ордуна кара түтүн тууралуу ачык айткандар менен күрөш жүрүп жатат. Чиновниктердин датчиктер менен кармашынын логикасы түшүнүктүү. Коркунуч тууралуу кабар жокпу? Демек корко турган эч нерсе жок. Башты ооруткан канарейканы тындым кылып салса деле болот. Өйдө жактагы бизди башкаргандар дем алуудан өксүбөйт эмеспи? Кымбат унаалар менен жүрүшөт. Алар иштеген кеңселерде аба алмашып, тазаланып турат. Көпчүлүгү Бишкектин жогору жагында тоого жакын жашайт. Ал жакта аба салыштырмалуу таза. Президенттин администрациясынын жаңы имараты дагы Борбор калаанын түштүк бөлүгүнө курулган. Ал эми аларча мамлекеттик резиденциясы тарапка кара түтүн дээрлик жетпейт.